Geldingizmi? Urgu группасына кошуңуз. Өзүнүн группасына алып барың. 3, 4, aldığa. 1, 2, 3, 4. Биздин Маданият Бүчүр балдар бакчасында 120дан ашык бала бар. Эртең менен ушинтип келишет, гимнастика жасашат, анан эртең мененки тамакты ичишет. Анан күнүмдүк режим боюнча иш жүргүзөбүз. Маданият Бүчүр деп аталган бул бала бакча Кара Суу районунун Маданият айылында жайгашкан. 18 жылдан бери иштебей бакча деген гана аты бар имаратты бүгүнкүдөй абалга келтирген Айтыкан Жолдошова. Баланын тарбиясы бакчадан башталат негизи. Ушул бир ой келди, ушул балдар бакча жабылып калган, чаң басып жаткан нерсени иштетсек кандай болор экен деген бир идея келип, аракет кылып, донорлорду таап, ата-энелерден айыл өкмөтү көбүрөөк жардам берип, ушул даражага жетип ачып иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ушундай аракеттердин натыйжасында бала бакча 2004-жылдын 1-июнунда балдар күнүндө ачылган. Бардыгы өз нугунда калыпка түшүп келе жатат дейт каарманыбыз. Учурда жалпы 10га жакын тарбиячы эмгектенүүдө. Бул биздин кенже тайпа. Мында 3 жаштагы балдар тарбияланышат. Бул жерде ойношот. Керелден кечке ушул жерде балдар зайын тамак ичкенде жанагы көргөн, сиздер көргөн жайкы навесте бул жакта укташат. Мына уктоочу бөлмөлөрү. Ички жасалгасы мында иштегендердин эмгектери. Ар кимиси өз чармачылыгына жараша окуу куралдарды, балдар ойночу оюнчуктарды курап чыгышкан. Бул жерде музыкалык зал жана 3-4 тайпа болот. Саламатсыңарбы балдар? Саламатсыз. Отургула. Бул тайпадагы балдарыбыз ушул жерде окушат, ойношот, сабак өтүп атат азыр. Азыр биз үйрөнгөн ырларыбызды ырдайбыз да, биздин бакча деген ырыбызды ырдайбыз. Кана биздин бакча, гүл бакча, өзгөлөрдөн бир башка, сонундугун жар салып, кантип болбой балдарды окутууда комплекстүү сабак өтөбүз да. Мисалы үчүн сүрөт сабагын өткөнүбүздө, ошол сүрөт сабагында алманы тартып атсак, алманы, анын формасы тегерек, түсү кандай, буда формасы тегерек дегенибиз математика болуп атат. Анан аны тартканыбызда сүрөт сабагына кетип атат. Ошондой комплекстүү сабак өтөбүз. Ошол өзгөчөлүгүбүз бар. Айтыкан эже колго алганга чейин имарат, анын айланасы айылдын чет курсак балдары ойноп жүргөн бир аянтчага айланган. Көрсө 61-жылы курулуп, учурунда иштеп турган бакча Союз таркагандан кийин эле токтоп калган экен. Адамдын зейни кей турган акыбалда биринчи келип эшигин ачып олтуруп, ушул имаратты иштеткенге кудуретим жетеби экен, желдин алдында уят болуп калабы экенмин деп бул жерде тепкичте бир сааттай отургам. Кандай акыбалды оңдоп, кандай иш жүргүзөм деп биринчи кыйын эле болот экен. Анан адамдын көзү коркок, колу баатыр дейт. Аракет кылсаң берекет деп ишти жылдырса болот, мүмкүнчүлүккө жараша жылдырса болот экен. Муктаждык 3000ден ашык түтүндү Маданият айылында буга чейин бир дагы мектепке даярдоочу мекеменин жоктугунан жаралыптыр. Айт эженин бала бакча ачам деген сөзүн угуп, тургундар жетін албай кубанышкан. Нерелерди үйдө кармадык. Өзүм балдарым келчү эле мурун союз малын иштеп жүргөндө. Анан союз таргандан бакчада токтоду. Качан ушу айты өзүнүн инициатива көтөрүп детсад иштетти. Бизден жардам деле болбоду. Чындыгында өзү кылды бардыгын. Бирок дагы эле болсо бул айылга бир бакча жетишпейт. Кезек күтүп жазылып койгондору толтура. Жада калса эптеп орун таап баламы жайгаштырып койчу деп каарманыбызга атайын келгендери да бар. Бирок демейдегиден ашыкча бала алынган эмес. Айылдыктардын көйгөйүн чечүүнүн бир жолун табууда. Ушул ортолукка дагы бир 2 этаждуу 4 каналуу здание курайын деген ниетим бар. Эгер ушу акча каражат тапсам, ушул жерге 2 этаж имарат куруп да 2 группа ачып койсок, элибизге кызмат кылат. Тиги жакка дагы бир кухня салабыз деген ниетибиз бар. Кийинки жылдарга пландаштырып атам мен бул жактын. Балдардын обед малкысы тамагы биринчи, экинчи курс. Буда перловкага айналып атат. Буда гамрохат. Гамрохат салабыз, улуттук тамак. Оор түйшүктү мойнуңа жүктөп, жашың бир мынчага барып калганда, сага эмне кажети бар эле деген адамдар да болду. Болбой койгон жок болду. Бирок өзүм дагы кээде кыйналганда кайдан баштадым ушул ишти деген кыйынчылыкта бир ойлор да болду. Бирок эми баштаган иштин акырына
жыйынтык чыгарыш менин милдетим болду. Себеби баштаган иштин акырына чыгарып коюш элге кылган кызматым деп сездим. Ал менин бурчум деп ойлодум. Азыр мына балдар келип, кыйынчылыктар артта калып, бир аз болсо да жеңилдиктер болуп калды. Бирок баары бир дагы изденүүгө, баары бир дагы далалат кылууга, баары бир дагы бир нерселерди даярдоого керек экен да бул жер. Себеби булар жандуу гүлдөр. Бардык ишин токтотуп, бала бакча ишке киргенче чуркап жүргөн күндөрдүн артында балдардын күлкүсү, келечеги, ошону менен бирге өзүнүн ийгилигинин жолу бар экенин Айтыкан Жолдошова күтүп жүргөн. Изденүү керек, самый главный. Эң негизги эле изденүү керек. Кандай гана адам бир нерсеге умтулса, аракет кылса, албетте анын ийгилиги болот да. Ийгилик жаратам, эл журтка кызмат кылам, ушул жердин кызы болгон соң, ушул жерге кызмат кылам деп кыйынчылык менен ишти баштадым. Мына балдар ойноп, балдар күлүп жүргөнү, ал менин жана биз менен иштеп аткан коллективдин ийгилиги деп ойлош керек. Мамлекеттик бала бакчалардын оңдоп түзөлүшүнө мамлекет, жергиликтүү бийлик тарабынан сөзсүз жардам көрсөтүлөт дейт адвокат Саида Сабирова. Таптакыр жараксыз абалда калып кеткендерин кайрадан тургузуп ишке киргизгенге ар бир эле жарандын укугу бар. Болгону мыйзам чегинде талапка жооп берерлик деңгээлде гана аткарат. Тендер менен ошол садикта ремонту үчүн частный предприятиялар, ошол частный болгон курулуш бригадалары ошол тендер негизинде ремонттап берүүгө укуктуу. Аны үчүн ошол гарыного ошол өзүнүн сунушун берип, канча сом менен кандай кылып ремонт жасай алат, ошол жөнүндө өзүнүн проекттин программасын, положениясын көргүзүп туруп, ошол тендер негизинде кайсыл частный бригаданын кызматтары жеңилирээк, пухтараак болгонуна карап туруп, ошол адамдар ремонттап берсе болот. Ал эми өз үйүн жеке бала бакчага айланткандарда мыйзамдан ашып кете албайт. Балдарынын тамак ашына кошумча каражат ата-энелер тарабынан мамлекеттикпи же жеке менчик болобу милдеттүү түрдө берилет. Эгерде бакчада калыбына келтирүү иштери жүрсө, тургундар жардам катары өз салымдарын кошсо болот. Өзүндө каалоо болсо гана. 1,5 акча кош деп мажбурлаганга укугу жок. Если ата-энелерден пул чогулткан болсо, болуп аткан болсо, аны үчүн положение, специальный положение иштеп чыгылып, ошол положениянын негизинде закондаштырылып, бул положенияны обязательно ата-энелер көрүп, алар договору менен ошонун негизиндегине иштетсе болот. Өзүн ошол кошумча жардам беришке мүмкүнчүлүгү бар кишилер, ошол өзүнүн балдары, ошо неберелери, биздин балдарыбыз ошо каттаган садикты ремонту үчүн ошону өзүнүн финансовый положениясын карап туруп жардам бериши мүмкүн. Бул деле адамгерчилик жагынан каралган нерсе. Бул жөнүндө обязательно ошол садиктин заведующийси же ошол садиктин бухгалтериясына канча мүмкүнчүлүгү бар экендигин айтып туруп, ушундай берсе болот. Кыргызстанда бала бакча учурда орчундуу көйгөй болууда. Албетте бул маселе Кара Суу районунда да бар. Бүгүнкү күндө жалпы 57 мектепке чейинки балдарды даярдоо мекеме иштеп жатат. Буга 6000ден ашык бөбөк тартылган. Өткөн жылдын эсебинде Отунбаеванын Демилгеси фонду менен биргеликте жайлоодогу малчылардын балдарына да боз үйлөр тигилип, бакча ачылган болчу. Быйылкы жылы да жаңы окуу жылына 4 бала бакчаны биз пландаштырып атабыз. Ачканы мына республикалык бюджеттен Шарк айыл округунда Фуркат айылында типовой бала бакча курулуп атат. Анан жергиликтүү мына Сарай айыл өкмөтүнүн бюджеттин эсебинен Телман айылында дагы 210 орундук жаңы бала бакчанын зданиясына бүгүнкү күнү бүткөрүүнүн алдында турат. Мындан сырткары жеке менчик балдар да ачылып атат. Мына ата-энелердин, жергиликтүү тургундардын ушул бала бакчаларга болгон көз карашы 100% азыр Кара Суу районунда өзгөрдү. Ошол жамааттык уюмдар биригип, өздөрү ремонт кылып, өздөрү жанагы кроваттарын, мебелдерин жасап берип, ушундай демилге көтөрүп атат. Жеке менчик үйлөрүн берип атат. Жана Россияда иштеп, аяк бияка кеткен тургундардын бош турган имараттарын алып, жарымын айыл өкмөт төлөп атат, жарым ата-энелердин эсебинен
бала бакчалар жылдан жылга өсүп атат. Бала бакчалардын орду жеке адамдарга сатылып, башка нерселер салынган фактыларды Кара Суу райондук билим берүү башкармалыгы иликтөөгө алганын айтат. Жана анын үстүнөн атайын топ ишке кирген. Биз уюштуруп демилге көтөргөн үчүн бакчалар курулууда дейт аталган жетекчилик. Дегени менен жергиликтүү тургундардын да салымы чоң. Анткени жеке менчик бакчаларды ачкандар учурда көп. Окуу пландары, окуу программалары бардыгы бекитилген, ошолордун сакталышын биз көзөмөлдөйбүз. Анан ал жерде иштеп аткан педагогикалык кадрларды, тарбиячыларын, башкаларды биз атайын курстардан өткөзүп, семинарларды, тренингтерди өткөзүп, анан жанагыдай көргөзмө куралдарды, окуу китептери менен, көркөм адабий китептери менен биз бюджеттен канча келсе, министрлик тарабынан жөнөтсө ошолорду бөлүштүрүп контролдоп турабыз биз. Бала бакчалар деле жанагы эле общеобразовательный учреждениялардын бири да. Жаш балдардын тарбиясы ошол жерден башталат да. Аябай мааниси чоң. Үй бүлөдөн кийин эле кийинки тарбия бала бакчада болот да. Айыл зергерлерин обязательно керек деп ойлойм мен, себеп дегени биринчи эле баланы тарбиялаш бала бакчадан дейт го. Ошонусуңар айыл жерлерине керек. Шаарга эле эмес, айылга биринчи очередь ошака куруп башташ керек. Керек да, неме керек эмес. Аса керек да. Азыр дehqonlar неме кылыш керек? Талайга чыгып иштейдиган убакытта башка орада аса керек. Булар мехнат кылыш үчүн, башка кылыш үчүн хамма нерсе керек. Кыштар эмес, шаһарларда өзү дем керек. Келечекке бул жол да. Айыл жеринде бала бакча ачыш маанилүү. Себеби аларды караган азыр көпчүлүктүн ата энеси иштеп, мына турмуштун айынан чет өлкөлөрдө жүрөт. Ошолордун бала чакаларын караганга сөзсүз керек. Ар кандай керектен чыккан буюм тайымдардан 15 мүнөт ичинде бөлмөгө кооздук берип туручу атайын вазадагы гүлдөрдү жасоону сунуштайбыз. Кеткен каражаттар: салфетка, желим бөтөлкө 2 дана, бычак, кайчы, чырпыктар, скотч, желимдер, калем саптын боюгу керектелет. Биринчи вазаны даярдайбыз. Бакалашканы ортосунан бөлүп алып, анын түбүн оюп алабыз. Ага желим бөтөлкөнүн кыркылган жарымынын оозун киргизебиз. Эми ваза бош турбаш үчүн гүлдөрдү жасап баштайбыз. Эки тарапка кеткен талы бар чырпыкты гүлгө айланталы. Бул жөнөкөй эле жумшак кубкалар. Баягы телевизорлордун ичинде келет, коробкалардын ичинде жумшак баягы буюм тайымдарды сактап келген эле нерселерден кесебиз, ушундай майдалап кыркып алабыз. Монтип өткөрөбүз. Канча өткөрсө да боло берет, мүмкүнчүлүккө жараша барынча өткөрсө боло берет. Көп тизип койсо да болот. Аны бүтүрүп алып, кийинкисине жеңтүрөбүз. Эки түстүү салфетка бири гүлүнө, экинчиси сабагына колдонулат. Биринчи аны төрткө бөлүп кыркат. Төрткө бөлгөн кагазды мындай ручканын запасына 3 бурчун ороп чыгамын. Анткени бул гүлдүн жалбырактары ушундай кайрылып турат табиятта. Кыркылган кагаздардын баарынын четин калемсап боёгу менен бирден кайрып чыккандан кийин жыгачка аларды этияттык менен оройт. Канчалык кагаздар жыш оролсо гүл кооз чыгат. Айландырып, ар бир гүлдүн бирден роза гүлдүн жалбыракчаларын окшотуп жабыштырып кетем. Жабыштырган жалбыракчаларымды катуу мойнунан түшүп кетпес үчүн лейкопластыр менен ороюмун. Андан кийин сабагына жыгач экени көрүнбөш үчүн жашыл салфеткадан бир сыйра ороп чыгат. Акырында түбүн скотч менен бекитип коет. Жөнөкөй эле нерселерден жасалган гүлдөрдү отурган каанаңызга коюп, же болбосо кичинекей достор туулган күндөргө көтөрүп кете берет. Бул букет башкалардыкынан өзгөчө болоруна ишене бериңиз. Бүгүн муну эрин толгозуп алсак, бул жашылын бүткөндөн кийин эмне кызылын тигебиз. Нурбелес, сен аял алганда мен ушу чачыкты беремин улум. Ыйлаба. Бул баткен гүлү деген гүлдү пайда болот да. Ошон бүгүн мунаны бүтүрүп коеюн деген ниетим бар. Айтыкан эженин дем алыш күндөрдө үйдөгү эрмеги, ийне жиби. Бул кызыгуусу, анан неберелерине калган белеги. Азыр мындай улуттук саймалар сайылбай кеткен. Кыздарды илгери биздин малыбызда турмушка чыгарганда сөзсүз түрдө ушундай саймаларды сайчу. А мен дагы бул небереми арнап бир-эки жуп сайма сайып коеюн, кийин менен белек болуп, эстелик болсун деген ойдо баштадым. Көбүнчө эле убактым келбейт, ошого бошогон мезгилдерде ушуну сайып, толтуруп
бүтүргөнгө аракет кылам. Бул мени сергитет биринчиден. Экинчиден адамга эрмек болот. Бекерчиликте олтуруп алып тиккен бул жакшы нерсе. Бул менин жаштайыман келаткан хоббим. Дайыма колум бошогондо сайма сайып, төшөк тигип дегенде иштерди аткарам. Иштен, жумуштан кийин. Жумуш мезгилинде жумуш. Мен бошобой калган мезгилде келиним Саят. Бул дагы чебер. Жолдош экөө бир айылдан турмушка тең ийгиликтүү аял болоорун билип туруп колукту кылгам деп Искендер мырза тамашалап калат. Бирге түтүн булаткандарына быйыл 30 жыл болот. Катышып, кат бергенде эжеги бир классташы бар эле Үпөл деген. Ошого берет элем, ол алып барып, мага берет, бул ошондой кылып, ошондой таанышып жүрүп, анан кийин бул окууга кирип кетти, жогорку окуу жайына. Окуу институтка барчу элем. Мен колхозда иштеп калдым, шофер болуп. Анан кийин анча мынча иштен кайткандан кийин келип, эжеңерди поштасына барып, кинолорго алып кирип, ошентип жүрүп, 3-4 жылдан кийин анан экөөбүз башкачтык. Азыр жашообуз жакшы, балдарды чоңойтуп, тынч жашап атабыз. Үйдөн эмнени көрсө уядан учканда ошону алат дейт. Тартиптүү жолдо жакшы бала болсо ошол менин ийгилигим, ошол менин берген тарбиям деп билем. Балдарымды жакшы эле тарбияладым. Эл мактаган бала болсун, элдин балдары болсун деп ниет кылам. 3 баланы эрезеге жеткизип, өздөрү каалаган кесипти тандашына жардам берип, ата-энелик парызын аткарышууда. Бирок бирөөсү да айтежен азыркы ишин улантып кеткилери келбейт. Түйшүктүү кесип деп санашат. Мен үйдө эң кичүүсүмүн, эң кенжетайымын, шокмун, тентекмин. Кээ бир күндөрү үйгө келбей коем. Апама арнап бир энекем деген чыгарманы ырдап берейин. Энекем, 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 дүйнөдө теңдессиз берекем. Мен дагы денин сак болоюна, урба жүрөккө сен эстеп. Мына биз ийгиликке жетишкен айымдардын бирөөсү Айтыкан Жолдошова менен сиздерди тааныштырдык. Ийгиликке жеттүү оңой эмес. Болгону өзүңүз аракет кылсаңыз, ийгилик өзүн күттүрбөйт. Ал эми кийинки берүүбүздө өз эмгеги менен ийгиликке жеткен айым тууралуу айтып беребиз.